Şu bir ayda keçirilet depçi. Keçirilbeydi. Sen kerek bolsa күнөөгө батып атасың. Ошо ороз айында огош бетер. Айтып берейин себептерин. Күнөө кайсы убакта keçirilет? Аны айтып берейин. Күнөөгөр болуп атасың, айтып берейин азыр. Биринчиден, азыр адамдын телосы ишке түшүш керек эле. Сен телоңду чектеп алдың. Бирөө тамак жеп атат. Же курсагың ачып кетет, же суусап кетесиң. Чектедиң сен телону. Оюңан кетпейт кечке. Качан ооз ачыш убакыт болот. Бирөөнү кыйнап атасың, түндө чай бер. Келинчегиңби, энеңби, бирөөлөрдү бара кыл. Бирөөлөрдү ойлоп атасың, мени ооз ачырып чакырбай койду депчи. Ооз ачырган суу иш эмес. Аны да эсиңерден чыгарбагыла. Ал бир эле эгоизм, өзүнчүлдүк. Менин оозуму ачырсаң, же ошо ооз жабыктарды ачырсаң, сооп табасың депчи. Өз ден соолугу үчүн кармасын. Өз ошол ыйманы менен, өз сыпаты менен, өз ишеними менен кармасын. Ууланып бараткан телосын сен оозун ачтырбай эле кой. Ошого кеткен энергияңды, ошого кеткен чыгымыңды сен жан дүйнөңдү өстүрүү үчүн иштет. Ошол соо иш болот, жан дүйнөң өссө. Мына күнөө, бирөөнү ойлоп атасың, мени ооз ачырбай койду деп. Телоңду чектеп алдың. Күнөөң keçirilет деп атасың. Тетиринче күнөөгө батып атасың. Себептер өтө көп. Күнөө качан keçirilет? Күнөө сен өзүңдү ааламдан келгениңди, бул дүйнөгө кызматка буйрулганыңды билсең, ошол акка айлансаң дейт, ак деген ааламга, чындыкка айлансаң, кызмат аткарсаң, күнөөң keçirilет. Кайра жаралганга барабар болот. Мына менин күнөөм keçirilет. Мен жатсам ошентип атпайбы, бир эки тоголок эт кусупмун. Анан бир эжем айтып атат. Байкеңдикине эле окшош ичиң мурун сасык экен, эми тазарды деп. Эртеси күн жатсам периштедей таза болдуң. Эми адамга мээрим төк, бата бер же тескеп сотто дейт. Ошондо ниети таза адамдын, ошо периштедей таза адамдын батасы өтөт. Анын күнөөсү keçirilип кеткен. Ошонун мээрими өтөт. Жаңы доордо. Күнөө качан keçirilди? Мына ааламдык илимди теңир купулуна толгондой аткаргандыктан. Сен чындыксың. Кел, алтын доорду курууга ар бир адам жоопкер дейт. Ленин деле бир доорду курду го, жердик. Биз кел алтын доорду куралы. Адамзатты чыгаралы. Эгер буну аткара албасаң, анда кырсыктайсың. Журналист, кел, илимиңди ал. Саясатчы, кел, илимиңди ал, жеткир. Башка бурулуш кыла албайсың. Көчө салып берем, анан лампочка коюп берем дегендерден кереги жок. Ал лампочкасынын өнөсү коюлат. Энергия алуу адам келгенде иш өзүнөн өзү жүрөт алчы. А энергиясы жок адам келсе, мына азыркылардын энергиясы жок, касиети жок. Калыптан келген жолу башкача. Бар оокат кырсыктайт. Бар кыргыз кырсыктап атат бүгүн. Ошон үчүн касиеттүү кыргызды касиеттүү адам гана жол көрсөтөт. Башкарып кереги жок, кыргыз башкарылбайт. Ааламдан келген өкүл башкарылабы, периште башкарылабы. Арбай башкарылабы, укугу көп алардын, энергиясы көп. Башчы гана боло аласың, жол көрсөтө аласың. Багыт бере аласың, а кыргыз өзү эле өсүп кетет. Кыргыз чындык үчүн Манасты бир тутпай коюп атпайбы Атамбаев? Манастан ушундай сөз келтирди дегенде губернатор таластыкы көтөрүп чыгып, "Могу жерде мына момундай" деген десе, "Окубайбыз аныңды" деди го. Көрдүңүзбү? Кыргызга жөн эле чындык керек. Анан Атамбаев ыйлады го, ушу Манасты таластыктар окубай калса кандай болот деп. Бүгүнкү күн менен жашабайт, бүгүнкү жазылган илим менен жашабайт. Бүгүн менин сөзүм эмжылы эски болуп калат. Себеби адам өсүп кете берет. А бир
Китеп менен бир ошо сыйынуу эле менен калып калуу бул өтө артта калуу. Эртең сага эл күлөт, боору ооруйт, баакуш. Карасаң жан дүйнөсү жардылгын, өсүн кыйнап оросо кармап алыптыр дейт. Карасаң байкуш жан дүйнөсүн жардылгын, сакал коюп алыптыр дейт. Карасаң жан дүйнөнүн жардылгын байкуш хиджаб белекет кийип алыптыр дейт. Боору ооруп карайт. Сый карабайт сени. Анткени адам өсүп алды. Заман өсүп атат. Талап өсүп атат. Доордун талабы такыр башка. Кудай колдосун десеңиз, сиз чынык адам болуңуз, чынык сөздү сүйлөңүз, чындыкча жашаңыз, баратсаңыз мына. Баратсаңыз жол улай болсо айланып өтөсүз да, бул сиздин тазалыгыңыз. Ошо сыяктуу эле баратып эле таразалап кете бериңиз. Бул кылганым туура, мындай теңир теңде дегендей эле теңдеме чыгарып кете бер. Буну кылгыча мындай кылайын, муну кылгыча мындай кылайын деп эле кете берсеңиз, мына ошол аалам ошондо сиз менен, Аллах сиз менен ошондо. Кана үйдө тургуча келиңиздер, илим таркаталы. Мына Алла сиз менен ошондо. Онтоп отургуча жаман ойду ойлогуча кел жакшы ойду ойлойлу. Аллах сиз менен ошондо жакшы ойду ойлосоңуз. Bir kitepке карабайлы, ал кала берет, могу китептер да кылат барып. Бирөөгө жаман сүйлөгүчө кел мээрим төгүп коюңуз, ада бирөөнүн баласы. Мына Аллах сиз менен, чындык сиз менен. Ууланып отургуча бир нурданыңыз, бул чындык сиз менен. Мына кечке сиз өзүңүз теңирсиз, кечке бир кереметтерди жараттыңыз, дедиңиз. Өзүңүздү соттодуңуз, оңдодуңуз. Ошо арстанга тишине азуу, колуна каруу бергендей, бизге да кереметти берген. Бизге да жаратуучулукту берген. Тилибизден, мээбизден. Биз ошонун баарын жоготуп алганбыз. Батабыз менен, назарыбыз менен жаратып алганбыз. Шаманчылыгыбыз менен жаратып алганбыз. Теңир кереметин кыргыз жерде иштетип келген, ошон үчүн теңирчи деген ошол. Ошол сөздөн пайда болгон. Саясатчы дейт го. Ал эмне кылат? Саясатты сүйлөйт. Ошол сыяктуу саясат ишин кылат. Анысы кандай? Теңирчи деген теңир ишин кылат. Теңирдин кереметин билет. Теңирдин ордун аткарат. Теңдейт, соттойт. Эгер сизде чындык болсо, жалганчы адамдар арабызда болбойт эле. Коррупция өзүнөн өзү жоюлат эле. Элден коркот эле. Мына улуу чындык деген ошол.